Жалал Абад шаарында 9-ноябрдан тарта бардык мекеме ишканаларга, мектеп, бала бакчаларга, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана көп кабаттуу үйлөргө жылуулук бериле баштады. Жалал Абад жылуулук муниципалдык ишканасынан билдиришкендей, шаардагы бардык отканалар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, керектүү деңгээлде көмүр жана мазут менен камтылган. Учурда борборлоштурулган жылуутуу системасына туташтырылган бардык объектилерге жылуулук берилип жатат. Бүгүнкү күндө отканалар 20 откана болуп турмаса, ошонун баары жумушка кирди. Азыр толугу менен иштеп жатат. Азыр өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, график менен биздин температурный график бар. Ал боюнча биз температурный графиктен да жогорураак температурада берип жатабыз. Ошол көп кабаттуу үйлөр толук кандуу ысып бир температура келип алыш. Кимдердин үйлөрүндө баягы толук кандуу ысыбай жатса, бул үстүнкү этаждардан воздуктарды чыгарып туруңуздар. Болбосо 50740 номерине байланышсаңыздар, биздин балдар деле барып жардам беришке аракет кылат. Азыркы учурда 3000 абонент бар биздин. 3000 абонентке ал эми биздин ВДС службабызда 4 эле бала бар да. Ал бала болушунча жетишкенге аракет кылып атат. Балдар үшөй калды, отопление сонун жакшы ысып атат. Рахмат. От жаккандарга да рахмат, аны уюштургандарга рахмат. Ошол сонун аябай, сонун жашап атабыз. Жылуу, жеңил желпи жүрөбүз, футболкачан жүрөт балдар. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында 20 откана болсо, 1200 тонна көмүр, 300 тоннадан ашуун мазут камдалып, кышка толугу менен даярап алды.